Борбордук аян таң эртеден өзгөчө шаңга бөлөндү. Улуттук кийимдерди кийген окуучулар Манас эпосунан үзүндүлөрдү жаңыртышты. Урааны Манас деген чакырык менен андагы окуяларды жалпы айтышты. Адам көп айтканда, уран айтканда өзүңө мындай жакшы адреналин мындайча айтканда келип кетет экен. Мындай сон болот негизи. Буга чейин жыл сайын болуп турат бул иш-чара негизи. Ошондуктан мындайча айтканда тажрыйба бар. Мен мурун болсо Манаста болсо мектептерде болсо класс болуп айтчу элек, анан кийин ушундай конкурстарда болуп катышып жүргөн элем. Саамалыкта Манастын берешендигин баяндаган бөлүгүн окуучулар кыргыз, англис тилинде айтышты. Максат келечек муунду улут Манас эпосу аркылуу патриоттуулукка, эли жерин коргоого үндөө көздөлгөн. Жалпы 54 мектептен 3000ге чукул окуучулар катышты. Анан дагы ушу балдарды патриоттуулукка, анан манасчылдыкка, ушу азыркы айткан Манасы түбөлүк эсте калып балдардын азыр Манастын ушундай Манастай баатырлар тарбиялоо максатында биздин бүгүнкү иш-чарабыз өткөрүлүп келүүдө. Иш-чара президенттин кыргыз элин баа жеткис руханий мурасы Манас эпосунун үчүлтүгүн ар тараптан изилдөө боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлыгынын негизинде улуттук маданий жана руханий дөөлөттөрдү сактап калуу багытында өткөрүлүүдө. Бир күндө 3-төн 4-төн район шаарды кыдырып, күнүгө 10 000 деген жаштар менен жолугушуп, элибиздин улуттук идеологиясы болгон улуу Манас баянындагы баалуулуктарды айтып, анан ошону менен катар жаштардын ар бир кыргызстандык Манас айтса деген жакшы тилектеги, жакшы ниетибизди ишке ашыруу максатында ушул Ураанын Манас кароосундагы алдын ала берилген тексттерин, Манастагы окуянын үзүндүлөрүн жаамы журтка айттырып, анан ар бир жерде Манаста ураан чакырып аткан чагыбыз. Манас айтуу кароосундагынын соңунда уюштуруучуларга белектер тапшырылды. Эми сынактан алдыга озуп, тандалгандар борбордо өтүүчү этапка жолдомо алышат. Ал эми саамалык 20-апрелден 11 майга чейин республиканын бардык аймактарында уюштурулат. 1,5 миңден баштап 3 миңге чейинки. Самара Асанова, Улар Кайназаров, ЛТР Ош шаары.